балдарды сыйлаймын. Ата-энең ошентип ичип карабай кетип калса, сен карлар үйүнө өткөрүп коймоксуң. Мен эгер күйөөм ушинтип кетип калган болсо, согушка мен аны күтмөкмүн. Майрамдарда же бир кечелерге барганда же достору келгенде эле арак ичет да, сиз бардык ата-энени мындай ичирип, ушундай мааниде айтып атасыз да, ата-энең депчи, мисалы үчүн ар бир үй бүлөнүн турмушу ар кандай. Мисалы мен өзүм турмушумда айтсам, мен ата-энем культурный ичип атканда деле мен жанына барып, мен ушудан тарбия алышым керек деп турбайм эч убакта. Сен ичпейм дейсиң, Сен ата-энең жаңы жылда шампанскийди кагыштырып атканда, сен ата-энең жаңы жылда кагыштырып атканда, сен келип, булар туура эмес кылып атат болуш керек, мен ичпейин деп ойлодуң, Ошентип ойлодуңбу? Булар туура эмес кылып атат, мен ичпейин деп ойлодуң, Негизи майрамдарда эми бардык эле адам майрамдарда ичет да эми. Ана сен ошондо мен ичпейм, жок, сен ошондо мындай ойлондуң да, бул ата-энем туура эмес кылып атат болуш керек, мен ичпей эле коем дедиң да? Кантип ошондойго жеттиң? Көрдүң, мисалы үчүн сен ошону. Жакшы. Сен жакшы кыз экенсиң, ал жанына барбайт экенсиң. А башкалар бар да, жанына барат, көрөт, даже ошол эме кичине түбүндө калса барып ичишет. Анан ошондой адамдар бар негизи. Анан чоңойгондо, чоңойгондо ал бала кайталайт. Эртеңгиси барып, ошол жакшы турбойт, да шампанский алат, аны ичет. Анан ата-энеси көрүп калса, аны да ичет. Ошентип жүрө берет, баланын чоңойгондо алкаш болот. Ошону билип ал. Мисалы бул деген неме деген жок да, мен барып эле барып така турам деген жок да. Бул деген айтат, мисалчы ар бир баланы терең, эже айткандай терең ойлоо болсочу, мисалы мен жок ушуларга эртеси ичпеңиздер деп айтышым керек дейт да. Мен мисалчы, мен иним бар 5 жашта, айтат, мисалы апа эч качан ичпеңсиң, мамам ата-энем ичпесе дагы ушинте берет да, кайталай берет да. Себеби бул телевизордо эмне болуп атат, ошонун баарын көрөт да. Ошо ичпесе деле ошентип айтып берет да. Бул адамдын эме да, азыркы телевизордо эмне болот, жакшы программа болсо ошого үндөнөт да, ошого тарбияланат. Ал эми азыр 21-кылымдын программасы, 21-кылымдын заманы деп эле атабыз го. Биз мисалы биздин деле балдар кийин, ой, алар 22-кылым болсо, силер 21-кылымдын эмеси менен жашап атасыңар деп коюш мүмкүн да. Чынбы, эски деп коюш. Биз ошону мисалы жок, биз ушинтип көргөнбүз деп ошону ойлонуп туруп эметиш керек деп ойлойм да. Демек, бул кызыбыздын айтууна караганда ошол үн алгы, сын алгылардагы чоң көрүнөк жарнактар таасир берет, Бул эмеде айтып атат го, ар бир ата-эне ичсе дагы баласын жаман көрбөйт, ага канчалык ичсе дагы жакшы тарбия бергенге аракет кылат да. Ошону бизге мас болсо дагы, ич болсо дагы бизге жакшы тарбияларды айтат, үйрөтөт. Ошол силерге сиңимдүү болобу? Мисалы, мас болуп келип айтты, балам, ичпе, ичсең мендей болуп каласың десе, таасир этет? Мендей болуп иштесеч. Мендей болуп иштеп, норма мененчи. Демек, ичип деле, чегип деле башка кылып, силерге тарбия берсе, силер ошону кийин жасайсыңарбы же жасабайсыңарбы? Ар бир адамдын өзүнөн да бул коомдун турушунан өзүнүн тегерегинен болот. Эгер сен ошону айтканын өзүң акылдуу болсоң, алдын кылганын кылбайсың. Ата-эне айтып аткан. Негизи жаштарда деген азырча вечеринкаларга барып ичип салмай деген мындай. Өзүңөрдө да кыларга эчтеке жок. Мындай убакытты туура колдонгонду билбейт да, мындай балдарчы, кээ бир балдар мындай. 5 кол тең эмес да эми, кээ бирлери убакытты туура колдонгонду билбейт. Туура колдонуш керек убакыттычы. Az силер жашсаңар кийин, аз жаштын тилегин берет дейт. Az тилек кылып, ошол кылган максатыңарга ошону багыттай жылып кете берсеңер, алдыңарга тилек коюп, ошол нерсе тилегиңерге жетесиңер. Элчегул белек. Белек, сен убакытты кандай пайдаланып атасың? Ошол жаштарга балким айтып койбойсуңбу? Убакыт туура пайдалануу керек. Мисалы үчүн айтсак эле, спорт менен машыгыш керек, китеп окуш керек көп. Анан телевизор мындай белгилүү убакыттарды компьютер менен эмеш керек. Тилди билиш керек. Ошо адамдын мындай башка жактарга барып калсаң, каада салттарын билип, тилин билип койсоң, ошо өзүңө жакшы. Ошол угуп аткан, сен сүйлөп аткан кишиң да жакшы көрөт. Ушу мен өлкөмө келсе дагы мен тилимди үйрөнүп келиптир. Кандай азамат киши деп ойлойт. Мен эми мисалы мындай да, азыр китептин көбү эле сүйүү да. Бүт баары эле сүйүү. Китептердин көбү. Кээ бирлер эле жасат да андайды. Азыркы замандын китептеринин бүт баары сүйүү. Чыңгыз Айтматовдун бүт баары сүйүү да. Чыңгыз Айтматовдун бүт баары сүйүү. Жамиланын сүйүүсү, анан кийин Алиманын сүйүүсү, анан кийин Карыш кыздын сүйүүсү, анан кийин иттин сүйүүсү, анан аттын сүйүүсү. Сүйүү жүрөккө нур берет. Бүт сүйүү да. Ошо сүйүү деле жүрөккө нур берет. Нур берип турат ошо. Сүйүүндү көрүп ошо
мен ошол сүйүңдү мисалы үчүн буякта Анан сен супер сүйгүч болуп калсаң кантет? буякта кыздар отурса, сен деген бала мындай болуп кийинип келбейсиң, туурабы? Сен мындай 100% көрүнүшүң керек ар бир кыздаргачы. Ошондой болуп мындай жүрүң келет, туурабы? Ошого жарашып жүрүң келет. Эмесе сөз Чыңгыз Айтматов болгон жөнүндө айтайын. Бул биринчиден бетме-бет. Бул ата мекенди сүйүү, ошо чыккынчылык кылбоо. Бул ата мекен сүйүүнүн түрү бар дейбиз. Ошол биринчиден эң негизги ата мекенди сүйүү. Башка сүйүүлөр ата мекенди сүйүүнүн жанында кандай бир тепкичте болсо да ылдыйраак деп айтар элем. Экинчиден бул биринчи мугалим. Бул ошо кыргыз элинин сабатсыздыктан сабаттуулукка болгон умтулуусу. Ошондой эле ал алдыга болгон умтулуу. Бакыт менен соккон жүрөк, максат менен соккон жүрөк, бакыт менен өмүр сүрөт дейт. Ошол адам өзү максат коюп, ошол алтынай максат коюп мен билим алам деп, ошол өзү жашы, өзүнүн окуган балдардан чоң болсо да, ошол намыстанбай, окуунун эрте кечи жок дейт. Ошол ал окуду. Бирок келечекте адан чоң, улуу инсан чыга алды. А бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары ошо башка Жамилядан башка да көптөгөн чыгармалар бар. Адамды адептик, ахлактык жактан тарбиялаган, ыймандык кудуреттин көтөргөн. Азыркы чыгармалар айтып атабыз, сүйүү темасына деп. Ал сүйүү негизинен ата мекенди сүйүү, үй бүлөнүн бузулушу, азыркы замандын көйгөйү. А биз бул убакка чейин эң негизги көйгөй бул тил маселеси деп ойлогонбуз. Себеби ошол тилди кантип өнүктүрөбүз, тилди мамлекеттик тилди, ошол иш кагаздардын баарын кыргыз тилине өткөрөбүз, өзүбүздүн эне тилибизди барктайбыз. Биз ошону кайсы жол менен барктайбызды биз билген эмес. Биз ошолорду жаңы чыккан, ошол кыргыздын мурдаңкы базылып чыккан ошол Калыгул, Арстанбек, Жеңи жок, Молдо Кылыч, ошол баары айткан чыгармаларды биз ошолорду жаңы нускада, жаңы заман талабы боюнча ошол чыгармаларын, китептерин ошол жаңы каптама сыяктуу кылып чыгарып, биз ошол жаштарды окууга ошондой эле болгон адам өзү жакшы нерселерин баарын көбүнчө китептен алат. Мен адамды өзү кыргыз элин арчага теңер элем. Арча жайгышы бирдей өңдө. Ал ошондой эле бир жерде өсөт, жана ошондой эле анын ар бир жерге барып, аны которгондон кийин анын кайра гүлдөп, дүркүрөп өсүшү кыйыныраак болуп калат. Эмне үчүн кыргыздар түрмө толтура кыргыздар? Сен көп сүйлөп атсың да. Мында да, урматтуу туугандар, берде бүт баары сүйлөгүзгө болот. Сен бытырат толтура сүйлөп. Сен мисалы бүт Чыңгыздан баштап бүт акындардын баары сүйлөп аттың азыр. Чыңгыз Айтматов деле айттым. Жок. Сиз айтпадыңыз, бүт акындардын жыйынтыктайбыз, анткени убакыт деген өтө аз. Бардыгы сүйлөгүсү келет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Акбосогодо жайгашкан номер 81 орто мектептин жаштардын үнүн угуп жатасыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Демек, кыскараак, нускараак кайталабай сүйлөйбүз. Мен мына жаштарга суроо бергим келет. Мисалы, ата-эне өзүнүн кылган иши менен тарбия берип атабы же жөн эле мынтип ичип коюп жүрүп атабы? Ошо тарбия алынып атабы же алынбайбы? Мисалы, сиз айтпайсыңар, мына ата-эне ичсем мен келип, мына кыз молодец экен. Мынтип да, ата-энеси жакшынакай культурный ичип атса, мен ичпейм деген вывод чыгарып аткан да. Анан силер да ошондой, ар бир эле жигит ошондой, ар бир эле кыз ошондой вывод чыгара алабы? Мисалы, ата-энеңер келип башка бирөөдүн аялы менен билип атат, апаңар башка бирөөдүн күйөөү менен билип атат. Анан кийин ошодон силер кандай вывод алышыңар мүмкүн? Мисалы, жаңы жылда, дагы бир мындай Валентина күнүндө дагы мисалы, ошол үлгү же үлгү эмеспи ошол? Кандай үлгү? Үлгү анткени деген бундай деген адамдын бири-бири менен мамиле түзүшүн билгизип атат, бул жерден деген тарбия берип атат. Ата-энең башка адамдар менен кандайдыр бир жакшы мамиледе болуш керек. Анан атам деген башка аял менен билип атат деп аны жаман көргөн болбойт. Аны деген бардык учурда деген адам өзүн тарбиялагандан дагы бул ата-энесин башка айлана чөйрөнөдөгү адамдардын баарын ойлош керек. Мисалы үчүн, бул тиги менен билип атат, мындай болбош керек деп, бул андай өзүнчүлүккө жатып калат. Анткени деген адам деген бардыгын бирдей көз караштан, бардык тараптан кучакташып билип атат да, мындай жөн билип аткан жок. Эми ал кучакташып билип атат. Аябай катуу кучакташып. Үчүнчү бул деген жора жолдошту, тең тушту, аяшын сыйлоо деген мамиледе болот. Мейли аяшын сыйласа да бул адамдын бул аяшын сүйүү деген мааниде болот. Мисалы үчүн кучактап ал баары болот да адамдачы. Андай болот. Мисалы үчүн адам баласы деген бири-бири сыйлап, бири-бирин сүйлөсө, ал жакшы болот. Азыр жигиттер бар экен. Аяшын сүйүүгө вообще болбойт. Сен аны кучактаган кандай акың бар ал? Болбойт, аны кучактаганга вообще болбойт. Ал вообще күнөө. Аны даже жанына монтип караганга болбойт. Ошону ал жаттап ал да. Меңе эме кылам. Анан өбүшөт дагы. Өбүшөт. Азыр өбүшүп көрүшөт да, аяштарын бүт баарын чопулап өбүшөт. Эркек аялдар. Ошондой болбойт. Неге тогуруп кетеби? Жок, ал анын артынан не болуп пайда болот? Бир үй бүлө жок болууга да эме
коркунуч бар да. Ал тиги мас болуп алып сүйлөйт да, туурабы? Анан тиги үйүнө барып айтат да, сен муну менен кучакташып биледиң деп. Жана кызганууч болот. Кызганбасаң жанагы жигит айтат го, бейишке кирбейсиң депчи. Жанагы Карагандада да бир окуя болгон го, тиги бирөөнүн аялына барып 8 мартта куттуктап ийип, тиги жаман жерден кармап алып, тиги өз аялын союп чачып ийген дагы. Эч качан бирөөнүн аялын кармаганга сүйлөгөнгө акың жок. Сен алып тур, сал. Жооп барбы? Анда суроо мындай болот да, ата-эне туура эмес үлгү көргөзүшү мүмкүнбү деген. Мисалы өзү, урматтуулар, обязательно төшөккө жатып алган жок. Коштуласыңарбы? Бирок жанагындай нерселер болот да. Ата-энелер болсо, баласына туура эмес тарбия көрсөтүшү мүмкүн. Себеби дегенде, ата-эне деле адам да, ар бир адам идеалдуу боло албайт. Себеби дегенде, ошо ата-энең барып, мейли бирөө менен бийлеп кой дейт да. Бирок мен ал нерсени кубаттай албайм. Мен атама барып эле айтам, сен эмне үчүн бийлеп атасың деп айтам да. Бул кыргыздардын ушул кыргыздардын маданиятына жатпаган көрүнүш деп эсептейм. Ал эми жана эски программа, жаңы программа деп атасыңар. Бул жерде болсо ошол эски программаны эле кубаттайм мен. Себеби дегенде ал бизди тарбиялоого жана жакшы жакка үгүттөп аткан нерсе деп ойлойм да. Коштуласыңарбы? Тарыхты эмнеге окуп атабыз? Бул ата бабаларыбыз бизди коргоп келген немелерди, баатырларды эскерип окуп атабыз да. Буларды азыр окуга койсок болбойт. Демек, окуш керек, Бергел. Кандай үлгү аласыңар? Жана ата-эненин жанагындай поведениясынан кандай үлгү аласыңар? Ар бир ата-эне деген бирдей болбойт. Алардын деген ошо ар бир ата-эне ошо баласы жакшы тарбиялап, жакшы жолго барсын деп ар бир ата-эне аракет кылат. Анткени деген ошо эме ата-энелер деген ошо бардык башынан өткөрүп, бардык тагдырды башынан өткөрүп келди да. Ошол тагдырлар ошо эме баласынын башына келбеш үчүн ошо баласын жакшы жолго бас деп үйрөтөт. Сен жанагындай ата-энеден кандай үлгү аласың? Жанагындай ата-энең культурно ичип атат. Мушташпай эле. Күндө культурно ичип коятат. Же жанагындай бийлеп атат жанагындай башка аялдар менен. Кандай үлгү аласың? Мен ата-энем ошо культурный маданияттуу адамдар да. Ошондуктан деген ошентип ичиши мүмкүн да. Ар бир ата-эненин үй бүлөсүндө андай, ар бир баланын үй бүлөсүндө андай болбойт. Анан сен кандай аласың? Мисалы мындай, сенин үйүңдө маданияттуу эле ичип атат. Маданияттуу эле башка аял менен бийлеп атат. Сен эмне үлгү аласың? Мен ошону түшүнөм да, менчи. Ошо ата-эненин жанына бара калып, ата-эне мисалы үчүн ошентип ата-энем антип ичпейт дегилечи. Мисалы үчүн ошентип ичип атса дейин. Мен анын жанына барып, ичпейле, бул жаман деп айта албайм да, туурабы? Мен аны деген түшүнөм, ошо ата-энем ошентип макул булар деген ошентип. Түшүнөм, бирок туура кылып атабы же туура эмеспи? Тыныш. Мен ата-энем культурно айтса, бул мага туура деп айтып атасың, мен буга кошулбайм да. Эмне ата-энем культурно ичип атат деп эле күндө иче берсе, анда алкаш, культурный алкаш болуп кетпейби? Жок, культурный алкаш болуп кетет. Ана мисалы үчүн балдардын көзүнчө ичип атат да, күндө эмес мейли. Кеде силердин көзүңөрчө ичип атат. Ошол туура эмеспи? Ана мисалы үчүн дегенчи, эме бийлеп атат ар кимдин аяштары менен. Ана болсо, эч нерсе болбойт. Буга терс да булчу. Эмне анда кийин кечке эле биринин аяштары менен бийлеп атса, кийин биринин аялдары менен алмашып калышпайбы? Бул жанакы аяштары менен бийлеп атат дегенге мен макул эмесмин. Анткени деген жанакы баланын атасы же апасы деген өзүнүн аяштары менен кучакташып жанакындай кылып бийлеп арак ичип атса, балага сөзсүз түрдө терс таасир берет. Таасир этет. Анткени деген жанакы атасы же апасы деген аяштары менен кучакташып жанакындай бийлеп атса, ошентип вечеринкаларда ал деген ойноштукка жатат. Ал деген мусулманчылыкта жок. Мусулманчылыкта бизде деген болбойбу? Бири-биринин мындай күйөөсүнүн достору менен элестетиңиздер, күйөөсүнүн достору менен кучакташып бийлеп атышыбы? Эшеңизге. Ойноштук болбойт. Ал деген аяштын аяшат эме да. Ал эч качан ойноштук болбойт. Мисалы үчүн ал аяш болсо, биздин аяш атабыз ата деп да атабыш мүмкүнбүз да. Ал дегенчи эч качан ойноштук болбойт. Эмне кичине эле бир эле бийлеп койсо, ал ойноштукка жатпайт. Ойноштук мененче бир бийлегенин айырмасы асман менен жердей деп айтмакчымын. Жакшы. Жаштар сүйлөсүн. Мен мисалы үчүн Айданын сөзүнө кошулам, силер бардыңар айтып атасыңар. Анда силер аяш атаңар, аяш апаңар мисалы үчүн ата-энеңдин достору жок болсо, баардык эле жалгыз өзүнүн башы менен эле жүрсө, анда силер бардыңар ата-энем тимен бийлебейт, муну менен билбейт десеңер, ата-энеңер дейинчи, мисалы үчүн журоо жолдош керек. Аяш деген эч кандай, мисалы үчүнчү, аяштар бири-бирине тирек болуп турат. Адам бири-бирине дос, жороолор керек.
Мисалы үчүн кучакташып бийлеп койсо эле эмне ойнош болуп жат калмак беле анда эч кандай болбойт. Жакшы. Жаштар сүйлөсүн. Кыздарга бер, кыздарга. Мына кыздар, ошо айтсаңар силер кийин чоңойдуңар да, үйлөндүңөр, анан күйөөңөр бир вечеринка же отуш карып кардыңар да, анан ошо күйөөңөрдүн жолдошу, досу келип ошо силерге жүрүп билеп койлу десеңер, билебейсиңерби? Же отуруп аласыңарбы, жүрүп така ичип койлу деп. Кыздар. Жанакындай этип күйөөлөр менен барып деген бул болбойт. Анткени деген бул бири-бири менен аяштар менен деген ага айтып атпай, жана кучакташып бири-бирин өп ошондеткен болбойт да. Анткени деген жанак аяштар, силер аяштар менен кучакташып деп атасыңар, алар жөн эле кучакташып бийлеген жок да. Ага айтып атпай, өп атпай. Аркыз, мышта. Мына бул кыз деле өзү делечи, сен бул классташы менен бийлеп атса, биз сен ойноштук да ойлоп албайбыз да, туура бул классташы менен бийлеп атат экен деп ойлойбуз да. Ошондой эле ата-энелерде биз да ошондой ой жүгүртөбүз. Бул дос экен, биз бийлеп атат дейбиз да, туурабы? Сен бирөө менен бийлеп атсаң, бул ойнош экен десе болбойт да. Жакшы. Ак көйнөк кызга, ак көйнөк кызга. Эгер сен турмушка чыктың дейле, сенин күйөөң деген сенин подружкаң менен бийлеп тим эле мас болуп аны менен кучакташып атса, сен анын подружкаң деген ошо вечеринка бүткөн экен, подружкаң кеткен экен, сөзсүз түрдө экөөңөр урушасыңар, бири-бириңе кызганыч болот. Урушасың, сөзсүз түрдө сен өзүң башыңдан экен урушасың. Көптөгөн үй бүлөлөр бар. Ар бир үй бүлө ар кандай болот. Бушта кызга, ак көйнөк кызга. Мен мисалы үчүн андай болсо урушпайт болчу, анан жөнүнө эле унчукпай эле утуп кетмекмин да. А мен кыйкырышып урушуп, сен эмне кучактадың деген андан эч нерсе чыкпайт. Тура. Жаштар сүйлөсүн. Жаштарга айтат элем, мындай сөзүн өзүңү сүйлөгүлөчү, темага кайрылгачы. Жана карак ичкенде бүт баары ичкиликтин артынан болуп атат да, туурабы? Бирок кес-кесте дейсиңер, жана макалыңарда бар, молдон баласы арак ичпейт, бирок кес-кесте деп. Анда болбойт да, туура. Тиги, бирок жанагы айтып атпайсызбы, жанагы атасы арак ичип атса, атасы баласы айтып атпайбы, бирок мен арак ичем, бирок кыйнабай туруп ичип коем деп атпайбы? Бирок ошол туура да. Анын флешкасында эчтеке жок, башкача айтканда пустой. Ошону принимать эткенден кийин, конечно, аны кылат да, аткарат да, үлгү алат, ошону үлгү алып туран жасайт. Башкага мындай ага каршы чыга турган антивирустар жок да. Мен атам кышында болсо эшикке чыккандан эрин үйгө тамак ичет. Мен урушчумун, үйдүн баары сасып атат, эшикке чыгыңыздычы. Ошондуктан мен ойлойм, бул таасир этет. Жана биз ошондо жикелеп жек көрө баштайбыз ошо. Ошондуктан ата-эне өзүн-өзү тарбиялаш керек, баланы тарбиялап койсун, биринчи өзү тарбиялап адамдарга чыгып. Силер эртеден бери айтып атасыңар, ушул эле темадан биз өзүбүзгө сабак болот экен да. Мисалы үчүн азыр культурно ичип атат деп ага айтты. Ошо культурно ичип атканда балага жактыбы ошол неме? Ичип аткан жок, жаккан жок дейсиңер, атам эмнеге ушинтип ичип атат депчи. Анан өзүңөргө мындай суроо бересиңер, эгер мен чоңойгондо ушинтип культурно ичем десем, балам мендей болуп жаман ойдо калса, мен эмне кылам, ошон үчүн мен ушинтип культурнода ичпешим керек экен деп өзүң ой саласың. Эгер жанагы аяштар менен мындай кучакташып бийлеп атат десең, ошол баласына да жакпаса, баласы айтат да, мен атам ушинтип бийлеп атат, туура эмес кылат экен, кийинме ушинтип бийлеп атса, менин балам эмне деп ойлойт депчи. Мен чын менен мен ушинтип бийлешим керек экен. Туура эмес. Жок, сен мисалы мындай тигилер бийлеп атса, сен баласың да, анан ойлоп атасың да, бул туура эле болуш керек деп, туурабы? Туура эле экен дейсиң да. Булар эмне мушташкан жок. Кичинекей бала болуп, мен кичинекей болуп атсам, мен ата-энем бийлеп атса, мен мындай өзүмө жакпаса, мисалы үчүн апам тетинтип атса, эмне үчүн атамга катыш? Жок, апаң да бирөө менен бийлеп атат. Апаң да бирөө менен бийлеп атат. Ушундай ойлойт да. Аны ойлогондо өзүң ушундай суроо бериш мүмкүн, кээ-кезде эле берет. Мен өзүм негизи, мен өзүмө суроо бериш мүмкүн да. Эмнеге атам бийлеп атса, апам тиги менен бийлеп атса, туура эмес болуп калат деп ойлойм. Кысканасың да? Жаман өзүң кысканасың да. Анан кийин чоңойгондо мен да ушинтип бийлеп атсам, балам ушундай ойдо кала турбайбы? Демек мен мындай кылбашым керек экен деп өзүмдү тарбиялап калам. Аса жаап калсам. Мен бул нерсеге эки көз карашта карайт элем да. Биринчиси азыркы заман баланы алайын. Азыркы мисалы үчүн ата-энелер кылыш мүмкүн. Бул нерсе туура нерсе. Экинчи көз карашым бул диний көз карашта бул нерсе эң туура эмес нерсе. Бирөөнүн аягын кучакташ, же бирөөнүн өйүш жолдошуна кармалаш деген диний көз карашы буга кыйын салган да. Болбойбу? Болбойт буга. Эркектерге иштей келет кандай берди? Балдарга кандай таасир тийиши мүмкүн? Туура нерсе деп ойлойм. Балдарга кандай таасир тийет ушул?
Насип дейиши мүмкүн. Ата энесин көрүп ойлойт да бала делечи. Ошо ата энем ичип атат. Жолдо мен да ичип берсем болот деген сыяктуу. Бирок намыс алыш керек бала өсүп. Мен ушундай кийин балдардын ушундай нерсени көрүп калбайын депчи. Ал бала кийин ата эне болот да. Рахмат. Алда бала калпакчан бала дейин. Кара. Бул айтат бул бала бул ата энесин бул эмеде туруп бул ичет деп. Мисалы үчүн ата энеси күнүгө мас болбойт. Бир күнү суу болот, бир күнү мас болот. Кичинекей балага суу кезинде айтат, сен муну ичпе деп. Кийин ошо баласын кайда эле бир тойго ээрчитип барат. Барганда ичип атат. Бирок ошо атасы мурда баласына мындай кылба деп айткан. Бирок өзү кылып атат. Бирок ошо бала кичинекей бала ойлойт, бул эсинде калса, эгер ошо сөз атасы айткан сөз эсинде калса айтат. Буга атам мени айтып үйрөткөн эмес, муну кылбашым керек. Анткени атам өзү ичти депчи. Анткени бул арак ичкенде адам өзүн контролдой алат да мындай. Баардык эле жумуш эмеге барып жүрөт да ишкеч. Ошон үчүн жини суу деп атап койгон да, ошо мындай өзүн мындай акылдан тайгызат да. Ошон үчүн баланы өзүн атасы жана соо кезинде айткан эмени эсинде калса, ошо атасы мас кезде ошону кайда туурабайт деп ойлойм да. Жакшы. Силер бардыгыңар эле айтып атпайсыңар, бул жерде ата эне күнөөлүү деп бар. Бул жерде бардыгы эле күнөөлүү, бирок ошол комнатада отурганда Мейли ата эне күнөөлүү болбойт татна. Кичинекей адамдар, кичинекей кыздар башка жака чыгып кетиш керек деп ошо чоңдор сүйлөшүп отурганда отурбаш керек деп ойлойм. Кучакташып отурат дегенде бир ошо билип аткан аялдар өзү деле ойлош керек да, ошо достор жанында чыгчак Азыр балага албетте таасир тийгизет. Анткени ар бир ошол ата эне баласын коркпойт, мына мени көрүптү, мен азыр ичем, ошон сен кийинки жашооңо дагы сага тийгизет. Үйрөнгө болот деп айтпайт да, чынбы? Кээ бир ошондойлор деле бар болушу мүмкүн. Айтпайт, бирок үйрөнүп аласың. Үйрөнүп аласың да, бирок ата эне баланы маңдайына коюп алып ичпеш керек да. Кийин силер балдарга кандай туура жол көрсөтөсүңөр? Албетте туура жол көргөзөбүз, мындай Бекинүү жерден. бекинүү жерден эмес, мындай. Көрүнбөгөн жерден ичесиң. Көргөндө катыш керек. Алайда жолго барбагын депчи. Өзүңөр ичпейсиңер. Ичесиң, бекинип аласың. Көрүнбөй ичесиңер. Ичкенде ичиши мүмкүн да. Көрүнбөй ичкенде болот. Житан кыз болот. Той жерде Мисалы апасы кандай житан кыз болот. Житан кыз болот. Ошондо калп айткан учурлар деле болот болуш керек, мен азыр. Бирок жандай тойдор болгон учурларда деле мисалы ичкенде туура жол. Мисалы мындай азыр көп кыздар чартамек иче кеткенде ошолор келечекте апа да. Эми сен айтып көрүнбөй жасаса болот ата эне. Көрүнбөй жасагандар болушу мүмкүн азыркы учурдачы. Жок, болобойбу? Көрүнүп да, көрүнбөй да кылбай эле коюш керек да. Бул ишти айткени деген бул негизи эле адамга арак жакпайт. Бул адам арак ичкенден кийин ал адам болбой калат уже мындай. Маймыл, чочко болуп калат да. Ал деген мисалы үчүн мас киши келип жаман жерге мынтип тазалап жатпайт да. Ошо жерге эле түшөт. Бар жаман жолго барат. Ошон үчүн аны ичпей эле коюш керек да, ичпеш керек да. Акылдуу дагы, акылсыз да. Сен кийин кантип тарбиялайсың? Бул баланы, бул кичинекей баланы тарбиялоодо бул деген бул мисалы үчүн кичинекей баладан чоңойгондо кандаш болосуңбу десең, жок дейт. Эмне болосуң? Доктор болом, самолет айдайм, милиция болом, жакшы жолдо жүрөм деп. Бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Мисалы үчүн бала кичинекей кезинде ошондой болуп чоңойду, окуду, жакшы иштеп окуп келатат, университетти бүттү, кызыл диплом алды. Бирок ошо кызыл дипломун актабай, бул мисалы үчүн азыр паракорчулук деген көп, акчасы жетпей калды да, акылы жетет, акчасы жетпейт. Ал деген кызыл диплом менен каяка барам дейт да, айла жоктон ичет. Бирок ошо канча деген адамдарды көрсөңөр, мисалы үчүн көбүнчө ичкен адамдар бул акылдуу адамдар ичкен да. Анткени деген бул мен өзүм балама мисалы үчүн ич деп айтпайм, эч ким айтпайт да, эч ким айткан эмес. Жок, ич деп эч ким айтып аткан жок, бирок ичип атат да, ошону айтпайбы. Анан мисалы айтып атабыз да, ижеңден кожоң суу акса, алдыңдан тал кармап алат да. Ата эне өзү ичип атат да, тарбиялап аткан ата эне өзү ичип атат. Же мугалим ичип атат. Азыр деген ата эне деген арак ичсе деген балага терс таасир этет. Ар бир эле ата эне дегендей жөн эле иче бербейт да. Турмуштун кыйынчылыгынан деле көптөр ичип кетип атат да. Ошондуктан ошонун айынан деле көптөр үй бүлөлөр, балдар жетим жесир болуп калып. Өзүң турмуштун нерсесин көрсөң ичесиңби? Жок, мен ичпейм. Мына мисалдан айтайынчы.
эгерде мен үйүмдө ошо үйдө бир кандай бир иш болуп ата эне мисалы ичип калса да мен азандан түшүн болчу мен ага деген эч кандай бир таасир албайм өзүмчө тез таасир дагы жакшы таасир албайм жөн ага көңүл бурбай жөн сүйүнүштө ичип атып коелу чыгып кетишим керек же ага көңүл бурбашым керек да жок бу жерде мындай болот урматтуу кугундар бу жерде мындай таасир жөнүндө мисалы сен көрдүң анан кийин айттың да бул нормальный эле болуш керек деген вывод чыгардың да бул нормальный эле болуш керек деген туурабы анан кийин сен да уже иче бересиң туурабы ошону айтып атам кичинекей сүйүнүштөрдө кичине ичип коюп көз ата берекчи ага деген ошо биз өзүбүз көңүл бурбай эле болуш керек агачы кандай бир вывод чыгарганда мисалы жок сен көңүл бурган жоксуң бирок сенин биягыңда ата энеңдики ата энең ичкен экен значит мен да ичсем боло берет деген эме калып берди да бул туура нормальный эле бешик да бул нормальный эле экен деген ой калды да сен сразу туура эмес экен дейсиңби ана сен да ичип коймо кийин жок кийин ичип койгу да сен ата энеңден үлгү албайсың анда сен андай ата энеңден үлгү албайсыңбы балдар аны таасир албайм анда ичсе болуп турбайт көрүшкү күйөөдө болсо ичпейм анда болбойт негизи ичпешекте ичпей кеткен жок сен андай ата энеңден үлгү албайсыңбы мисалы той болуп калды тойчук болуп калды жаңы жыл болуп калды сен да алып келесиң да аракты анткени ата энең алып келген да туурабы значит алат экенсиң үлгү ошону көрүп мен эле ичпейм дейм да жок алар мас болгон жок алар жакшынакай каткырып отуруп ичип атты да каткырып күлүп жыргап көңүлү көтөрүлүп ичип атты туурабы ал жерден эч нерсе жаман кылган жок сенин көзүңчө туурабы сен демек мынтиң биягыңда оюңда калып калды иче берсе болот экен даже көңүл ачылат экен деп оюңда калып калды анан чоңойгондон кийин сен деле досторуң келгенде эмне кылдың атаңдан көргөндү кылдың дасторконду аракка толтурдуң анан келип ичип атсыңар адам өзүнөн да адам мисалы мен ичпейм десем мен өзүм ичпейм жок сен ата энеңден жаман нерсе көргөн жоксуңдар мисалы карасаң ата энеңдер жакшынакай болуп эле ичип атты жакшынакай эле ырдашып жакшынакай эле көңүлдүү отурду анан кийин кетип калышты кучакташып өбүшүп туруп коштошуп кетип калышты сен ал жерден эч бир жаман көргөн жоксуң туурабы ошол жерден сен таасир алышың мүмкүн жокпу ошол ичкен эже апайлар бизге тарбия бербей эле койсо экен деп ойлоймун анткени алар деген жаман иштерди кылып атышат келечекте биз деген ошо ата энелерибиздин ошол ичкен ата энелердин кетирген катачылыктарын биз кетирбешибиз керек өзүбүз ойлошубуз керек кетирбей балдарыбызга кайрадан жакшы тарбия бериш керек балабыз 7 жашка келгенде өзүбүздү иманды ошол өзүбүз мусулман экенибизди динди таанытышыбыз керек жаштар сүйлөсүн мына азыр эле айтып атабыз ата энебиз ичет биринчи күнү ичет жакшы эле жакшынакай отуруп жыргап көңүлү жайланып отуруп ичет эртеси күнү эмне болот ашы ооруйт кыйналат бүгүн тамеки чексе эртеси күнү жөтөлөт ал эми ошо баланын акыл эси болсо ошонун баарын көрүп мына ара ичкен жаман экен тамеки чексең жөтөлөт экенсиң ал да жаман экен деп аларды четке кагып ата энеси жакшы иштерин көрүп жакшы кылган иштерин көрүп ошол жака тарбия алса ошондо гана заман оңолот деп ойлойм мисалы мындай да мен айткам ичип атканда силерге эч нерсе жаман кылган жок жөтөлөт деген жок жөтөлбөй эле чегип атат мас болбой эле ичип атат бирок ичип атат түшүндүңбү анан балдарда ой калабы калбайбы мисалы мындай да ата энеңер орусча сүйлөп атат силер карап көрсөң жамандык жок культурный орусча сүйлөп атат ата энем маданияттуу экен 2 тилди билет экен деп туруп анан балдар эмне кылып атат үлгү алып атат орусча сүйлөгөн туурабы ошол жөнүндө бул ата эненин таасири тийет тийбейби ошол жерден ошо эртеси күнү ойлош керек да мисалы культурно ичип атат эртеси күнү кыйналгандан кийин бала өзүнүн акыл эси менен ойлош керек да ата энем мына көчөнү жыргап иштирет бүгүн кыйналып отурат кыйналган жок эртесин дагы ичип атат агай биз коштубуз тиги бала айтып атат да эртеси күнү ата энем кыйналат депчи эртеси күнү тиги балага таасир калтырат да ошол эме мүнөз кылган мүнөздөрүчү той болор тойдун эртеси да болор дейт ошон үчүн тиги бала кылганы ошол мүнөзү калып калышы мүмкүн да тиги баланын эмесине акыл эси агай негизинен бул аракты ичкен булар кандай десем акылы жок
жинди адам деп айтса болот да. Анткени бул соо адам жөн иче бербейт. Мисалы үчүн акылдуулар мен аракты ичсем, мен эртеси күнү ошентип кусуп жинди болом дегенди анткени билет анткеничи. Жинди адам гана ошо аракты иче алат. Агай, мен жооп берип койчу агай. Урматтуу балдар, мындай. Урматтуу балдар, мындай. Темке. Мындай болот да. Силер ойлоп атсыңар да, ичкенде эле насмерть ичип атат. Кускуча ичип атат. Мен айтканым мындай. Булар бар го. Булар мас болгончо ичип аткан жок. Агай, мен жооп берип Культурный эле ичип атат. Культурный эле тамеки чегип атат. Культурный эле орусча сүйлөп атат. Маданияттуу эле, эч нерсе жамандык жок. Мисалы, жакшынакай бул орусча сүйлөп атат. Аябай сонун орусча сүйлөп атат. Жакшынакай эле тамекини чегип атат, жөтөлгөн жок. Бирок бул таасир береби, бербейби? Ошо жөнүндө айтып атат. Мисалы үчүн ата-эненин милдети да бул баланы жакшылыкка жетелеп жанаштыруу, ал эми жамандыктан болсо куала туруп адаштыруу болуп эсептелет. Ушул жерде болсо сиз айтып атасыздар, ата-эне арак ичип атса, тамак жеп атса биз жакшы таасир алабызбы? Кантип жакшы таасир алат? Ошол ата-эне болсо баласын барып эме магазинге барып тамак алып келе калчы же арак алып келе калчы деп айтат да, анан биз ошону өзүбүз башыбызда, мойнубуз өзүбүз башыбызды көтөрүп жүрөбүз да. Ошол менен ойлонушубуз керек. Бул эртең атам ооруп калышы мүмкүн, сигарет жеп атса күнүгө. Апам эртең арак ичип атса, эртең дагы ооруйт депчи. Бул адам болсо